Эгерде ошол тажик тарап өзүнүн милдеттенмесин аткарбай аткан болсо, кыргыз тараптын өзүнүн түзгөн эмесин аткарбай коюп туруп жолду бууп салыш керек. Бул бир. Сох, Варух деген жерлер бар. Тосуш керек ошол жерде эгер күчү болгон болсо. Эгер жигиттик позициялар болгон болсо. Кучакташып аркасынан таптап койсо эле эсип олтуруп калбаш керек. Биздин дагы рычагтарыбыз бар. Биздин дагы колдон келе турган иштерибиз бар. Мына көрүп атасыздарбы ошол футбол талаасы деген жерде аялдар автомат менен келген аскерлерге тикеден тике каршы чыгып атат. Автоматтары менен кайрылышып чыгып атат. Күрөшүп чыгып атат. Бир азамат чыгып айтып атат. Бирме-бир чыккыла деп атат. Коралы жок, бирме-бир чык деп атат. Эгерде кыргыз аскери, кыргыз жетекчилиги ал жерде ошондой иштерге бара албай турган болсо, коркуу үйүндө отурган болсо, колунан келгендерге бер деп кайрылып атам мен. Бер колунан келгендерге. Эгерде биз бүгүнкү күндө Баткен областына ушундай түзүлгөн кырдаалга биз канча жылдан бери сунуш кылып атабыз. Өзгөчө макамы менен губернаторго бийликти бериш керек. Ички иштер башкармалыгын, чек ара кызматынын жетекчилигин, бүтүндөй күч структураларын өзү кызматка коюп, өзү кызматтан ала турган ыйгарым укукту бериш керек ошолорго. Сен иним. Ошол жолдор барбы? Досуң барбы? Досуң барбы? Досуң менен бир келишимге келесиң да. Эгер досуң ошол келишимди аткарбай койсо эмне кыласың? Сен дагы өзүң чараңды колдоносуңбу? Колдоносуңбу? Алар мыйзам чегинде колдонбой дагы мыйзам чегинде колдонбойсуң да, туурабы? Эгерде ушул ишти Өзбекстанга же болбосо башка мамлекетке жасаса, көрсөтүп коет эле көрө турган жерин. Биздин бийликтин алсыздыгы деп атам, сабатсыздыгы, жылмайып койсо досум деп, карап койсо сүйдү деп жүргөн азаматтарды айтып атам мен. Менин кабарым бар. Кече мына Баткенге барып, эл менен жолугушуп өткөрөбүз, Исфанага барып жолугушуп өткөрөбүз дегенде калтырап, титиреп, мелисанын баарын тизип коюп, шахмат ойноттуруп койгон эмне үчүн? Эмне үчүн? Ошол Мадумаров келип, чындыкты элге жеткирип койбосун деген үчүн. Бул бир. Тажикстандын бир батальону кирип келгенден да каттуураак коркот Мадумаровдун Исфанага барганынан. Себеп чындыкты элге айтып коет деп коркот. Мына ошол өкмөттүн жетекчилигинен бир топ, президенттин аппаратынан бир топ түзүлгөн атайын Баткен багыты боюнча. Мадумаровду каралоо боюнча 2 топ түзүлгөн. Мына ошол жердеги иштеп аткан азаматтар баары эле ошондой арасында барбы деп атпайсыңар? Бар. Ошол азаматтар айтып турат бизге. Маалымат берет. Мен өткөндө билдирүүмдө айттым. Бири өкмөттүн башчысынын орун басары катарында жетекчилик кылып атат ошол топко. По дискредитации деген программа бар. Мадумаровду каралоо жана күнөөлөө боюнча өзүнчө программа кабыл алышкан. Бирок бул күндөр өтөт. Бул өтөт. Ары биринин жүзү чыгат. Эртең көрөсүздөр. Ушул топту жетектеп аткан бир азаматты нукра элдин душманы болгон турбай кокуй деп кыйкырган күндөр келет, аз калып атат. 2010-жылы 24 чек аралык конфликт чыгып атат. Чатак чыгып атат. 2010-жылы. 2011-жылы 18 жолу ошондой чатак чыгып атат. 2012-жылы 18, 2013 19, 2014-жылы 32 жолу ошондой чатак чыкты. Эмнеден чыкты? Эмне маселе менен чыкты? Биз башына кылыч кармап турса дагы, ай балта турган болсо дагы, чындыкты кашкайып туруп айт дагы, эгерде түшүнбөй турган болсо, кайрадан сураганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал сыяктуу протоколдор 100 деп саналат. Бул бир. Эмне үчүн ошол мезгилден баштап алар курулушту баштап атат? Айылыңда болсоң, сен үйүңдү таштап кетсең, кошунаң сөзсүз кирип, же алмаңды, коробуңдагы, же өрүгүңдү, же тоогуңдун жумурткасын алып кетет. 2010-жылдан баштап көтөрүлүп атат ушул маселенин баары. Эмне үчүн? 2010-жылдан баштап Кыргызстанда бийлик жок. Эл, мамлекет канчалык алсыраган сайын ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланганга аракет жасалат. Мына биз революция жасадык деп 2 жолу кыйкырды. Натыйжада мамлекет деген жокко чыкты. Конституцияны жокко чыгарышты, декреттер менен жашап калды, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, мына 1 эле 14-жылы 32 жолу өтүп атат. Ушундай чатак.